Быйылкы жылдын 11 апрелине белгиленген шайлоо өнөктүгүндө өлкө боюнча жалпы 448 жергиликтүү жана 28 шаардык кеңештердин депутаттары тандалат. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койду. Анын ичинде 2020 жылы пандемияга байланыштуу шайлоосу жылдырылган жергиликтүү кеңештер да бар. Ал эми Баткен облусунан 27 айылдык кеңештерге, 3 райондук маанидеги шаардык кеңештерге жана 3 облустук маанидеги шаардык кеңештерге шайлоо өткөрүлөт. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо дайындалды. Шайлоо күнү ушул жылдын 11 апрелине дайындалды. Баткен облусунун аймагында жалпысынан 27 айылдык кеңеште шайлоо өтөт. Андан сырткары 3 райондук маанидеги шаарда жана 3 облустук маанидеги шаарда шайлоо өткөрүлөт. Шайлоого жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү катыша алат. Ошондой эле талапкерлер да ошол аймакта каттоодо турган жаран болушу керек. Шаардык кеңештердин депутаттары пропорционалдык тартипте, ал эми айылдык кеңештин өкүлдөрү мажоритардык системада шайланат. Шаарларда шайлоо пропорционалдык неменен өтөт, система менен өтөт. Ал эми айылдык кеңештерде мажоритардык система менен өтөт. Башкача айтканда, шаардык кеңештерде партиялык тизме менен шайлоо өтөт. Баткен облусунда жалпысынан 200 шайлоо тилкесинде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өнөктүгү өткөрүлөт. Белгилей кетсек, өнөктүктө сөзсүз түрдө санитардык эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу шарт. Каныша Яшимова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.